Алас, 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 арбаледен қалас. Ай талаға күч ашсын, өніп шықсын үрөнім. Су атасы Сулайман көктен жерден қолдысын. Жерден пири жеріне қабыл алсын дилиңди. Жел атасы жел қайып, бұлыт айдап булықсын. Күндүн пири күн теңір жарық беріп нұр шашсын. Алас, 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 арбаледен қалас. Желин жарылып сүт шықты, жер жарылып көк шықты. О жаратқан егіндерді, жеміштерді үшіктен сақта. Ақ мөңгілі бұлақ суымды сақта. Ата баба байрақ туыны сақта. Мұрасыңды улар мұныңды сақта. Алато ұйық жерімді сақта. Ақ қалпақ қырғыз елімді сақта. Алас, алас, алас. Тоқчылық, барчылық болып, қырманыбыз данға, дастұрқоныбыз нанға толсын. Қырғызды қырғыз қылған салты болсын. Ел жұртыбыз аман болып, қылымға іші оңолсын. О жаратқан жаңырмақ менден болсын, жалғамақ өзіңден болсын. Қарыларыбыз дөөлөттүү болсын, балдарыбыз ыймандуу, келиндерибиз ызаттуу болсын. Бөдө кайгы жок болуп, дүйнөдө тынчтык орносун. Түндүгүбүздөн кут куюлсун, ынтымак ырыскы жайылсын. Элибиз биримдүктүү болуп, дилибиз ыйманга толсун. Алас, 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 арбаледен қалас. Эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Айдан аман, жылдан эсен чыгалы. Эски жыл колдосун, жаңы жылыбыз жалгасын. Амин. Жыл тоғошуп жерге сууга, чөптөргө, жымыңдашат каректерге чөккөндө, жылдыз конгон ала тоонун койнуна санжыралуу Норуз келди көктөмгө. Армаңыздар, кадырман кыргыз журтчулугу, улуу Манас атанын урпактары, кайрадан сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу Норуз майрамын белгилер алдында турабыз. Кылымдардын кыйрын кырчы баскан кыргыз эли канча кылымды баспасын, мына ушул улустун улуу күнү болгон, күнү менен түн тогошкон, кыргыздын жаңы жылы болгон Норуз майрамы өзүнүн баягы нарк нускасын жоготпой сакталып калгандыгы кубандырбай койбойт. Быйыл дагы сиздер менен биргеликте мына ушул Норуз майрамын Шайыр апалар менен биргеликте тосоор алдында турабыз. Бул күнү кыргыздын дасторкону улуттук тамак ашка жык толот. Жана дагы кыргыздын улуттук оюн зооктору ойнолсо, кыргыздын кымыз жыттуу ырлары ырдалып чыгат эмеспи. Түнү менен сүмөлөк кайнатып, энелерибиз ак тилекти жараткандан сурайт. Быйыл дагы айлананы кыргыз элин, өлкөбүздү жамандыктан аруулап, алас айтып, Норуз майрамын тосуп алар алдында турабыз. Эмесе быйылкы жылыбыздагы жакшы жылдардан болсун, ыр менен таң атырып, ыр менен күн батырган кыргыз элинин ырлары ар дайым кулагыбызда жаңырып турсун дейли. Бүгүн дагы эфирибиздин алкагында кулактан кирип бойдалган керемет ырларды сиздер үчүн жергебиздин баардык аймагынан чогулган Шайыр апаларыбыз сиздер үчүн аткарып бермекчи. Алгачкысын бүгүнкү эфирибиздин алкагында майрамдык эфир катары бул жака чакыралы Кемин районунан келген Кемин айымдары апалар тобу сиздер үчүн ырдасын. Бакыт Мамаевдин ак тилек ыры менен биз бүгүнкү эфирибизде баштайбыз. Мааракебиз кут болсун, ардактуу кыргыз журтчулугу.
майрамыңар куттуу болсун. Аман эсен болуп, жергебиз тынчтыкта болуп, балдарыбыз ыймандуу, келиндер ыймандуу, кыргыз элим ыйманыбыз менен аман эсен болуп, сыйлашкан, сырдашкан кыргыз эли золооз көтөрө берсин. Мына бүгүн күн менен түн теңелет, жаздын жылуу таңдары керемет, таттуу уйкунун кучагында ойгонуп, жеринебиз бир калыпта термелет. Тирүүлүктүн жазын берип баарына Нооруз күнү жаңы жашоо төрөлөт. Чындыгында кыргыздын жаңы жылы болгон Нооруз майрамында баарыбыз жаз менен кошо жаңы төрөлгөндөй, жаңы жашоо башталгандай баардыгын ак барактан ачып, жаңы дем, жаңы күч менен жашоого, өмүргө умтулат эмеспизби? Бүгүн дагы сиздер үчүн жакшы ыры менен жан дүйнөгө жаназык тартуулайын деп келген Барскоон айымдар бар. Жазгүл Жумаканованын бар бололорун сиздер үчүн аткарып беришсин. Kırgız elim, erçişip karkıraday kuş bololu, eğsegen oylorgo biz tuş bololu, biligin balbıldatıp ıntımaktın, birikken ıntımaktı jurt bololu. Nooruz mayramыңыздар menen.
майрамдык эфирибизди алдына карай улантабыз. Бүгүн Кыргыз жергесинде Норуз майрамы улустун улуу күнү күн менен түн тогошкон мүнөттөр ушунда жаңырууда. Бүгүн кечинде буюрса баарыбыз биргеликте сүмөлөк кайнатып, жараткандан тилектерди тилейбиз. Канчалык жакшы тилектерди тилесек, анын баары Кудайдын кулагында болсун дейле. Эми биз майрамдык эфирибизди алдына карай Норуз майрамы аталышындагы Майрам Осмоновдун сонунуру бар. Бул ырды бүгүн ырдабаганда качан ырдайбыз. Алдыңыздарга борбор шаарыбыз Бишкектен келген курбулар айымдар тобуна узаталы. Бешикке ак кебес байлап, ак жолдой болсун деп тилешкен. Мына бул бешик ак жолдой болсун, ушунда чоңойгон балдар бактылуу болсун. Мына эми андан кийин баа ээн турган бешикти ысырыктап алышкан. Ээн турган жерде шайтан шабырлар болот деп ырымдап келишкен. Ошон үчүн бешикти ысырыктап, анан майлап алалы. Бейпил болсун бешиги. Майлуу сүттүү болсун. Бешиги ак жолдой болсун. Имандуу жигит болуп чоңойсун. Ысырык шайтан шабырлар
kaç. İyisi geldi. Şeytan şavruların bari geçsin. Bir yerge iyisi gelip bu şerden önü össün. Benim kolum emes, umayene batmaz vuram kolu. Minden emes Kudaydan. Isırık. Gel koy, balanı da ısırık da koy. Buna baktılı olsun, ömürlü olsun. Daima jakşılıkta жүрсün bana. Aytkanыңыз келсін. Ушул шимек, бешик, ак жолтой, майлуу сүттүү болсун. Бешиги майлуу сүттүү болсун. Артынан көп балдарды ээрчитип келип, агарып, бөгөрүп, өнү өссүн ушул келинибиз. Кыргыз эли эки оң чүкө, эки сол чүкө менен бул умаененин символу экен азыркы заманбап сүйлөгөндө. Умаене баланы сактайт деген кыргыздын ырымы бар, умаене сүйлөтөт деген кыргыздын ырымы бар. Ошон үчүн дайыма оң сол чүкө менен ырымдап коюшкан, Андан кийин толтор бычак, балта чот менен ырымдашкан. Себеби ушу жаны темирдей бекен болсун. Болот саптай кыйын чыган, кайраттуу бала болсун деп ырымдашкан. Кана азыр бисмилда, менин колум эмес, майне батмаз бурамын колу. Кана. Бар бол, оң. Үч жолу ырымын кылышкан, ушул бычактай темирдей жаны бекен болсун. Оң. Төрөлөр менен баланы бешикке бөлөй коюшкан эмес. 40-чыгарыча сөөгү катып, баланын башы токтолуп калгандан бөлөшкөн. Ата-бабабыз илгертеден эле ошо баланын ден соолугуна да көп көңүл бурган да, баланы бөлөйлү бешикке, баланы баш жагынан оң жагынан берген, Ой, бисмилда. Менин колум эмес, майне батмаз бурам колу. Менде эмес Кудайдан. Ата-энеңин жөрөлгөсү, менин колум эмес, майненин колу. Ушул бешигиң ак жолтой болсун, ырыс кешиктүү болсун балам. Кана бисмилда. Бешик боңор бек болсын. Бешик боңор бек болсун. Эмирлүү болсун. Эне сүтүн актаган уул болсун, Эр азамат жигиттерден болсун. Бисмилда. Bala çakalı, senin de ömrünüzün örüşün cayır olsun. Kana, o men aytkan dileklerim Kudayım, Kana çaçılaktan çaçıp ilerden alıp gel Kudayım. Байбишелер илгертеден эле кыргыз эли жыйынтекке карынга арнап май куйган. Ушу балам аман-эжен төрөлсүн. Ушул балам төрөлгөндө ушуну элге бузам деп жакшы тилектерди арнашкан. Анан кыргыздын дәвир салты мынауга ар кошконду кошуп, балын кошуп, сары майын кошуп, каймагын кошуп, мынауындай талкандан жыйынтек жасашкан. Ошо тастарконуңуз дайыма жакшылыкка жайылсын, жыйынтегиңиз жыйынтек улансын, бала чакаңыз ушинтип уул артынан кыз келсин, кыз артынан уул келип, очор бачар болуп, небере көрүп, чөбөрө көрүп, баарыбыз ушул айылдын аксакалыбыз дайыма жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Канча бут кирсе үйүңүзгө ошончо кут кирсин. Амин.
Көңілің улустуу, өмүрүң ырыстуу болсун. Шаттык күлкү жаңырып, шаң жаңырсын күлкүңө. Чындыгында маанайыбыз, көңүлүбүз бийик болуп турса, баардык күнүбүз майрамга айланат болуш керек. Бүгүн дагы Нооруз майрамын, Нооруз күнүн шаңга айланып жаткан биз апаларыбызга ыраазычылык билдирүү менен эфирибизди алдына карай уланталы. Ысык көлдөн, Ала Тоозунун бермети болгон керемет жерден келген Көл таңы айымдар апалар тобу бар. Сиздер үчүн арчалар дале жаш бойдон ырын ырдап беришет. Нооруз майрам кут болсун, тас торконубуз мол болсун, эмгек кайнап турсун, береке жайнап турсун. Нооруз майрамыбыз кут болсун. Амин. Sanalmay ötüp жаш саны, чаштарды буак каптады. Күз болгон мезгил сыяктуу, күндүн да менин аптабы. Калсачы чирикин төбөлүк, ай төбөлүк, ай төбөлүк. Карбас болуп, каратайбас болуп жашкарып. Канчалык ишкен ашуба, карылык эрксиз баш урап. Кар борон беттен сокконсун, карагат көздөн жаш урап. Кайрылып келер болсочуң, ай болсочуң, ай болсочуң. Капкайда
шуақ. Сүрөттү кырларды, байкалмай өткөн жылдарды, басы бер кымбат жаштыгым, баяны эмиң ырдалды. Бактылуу болсун энелер, ай аталар, ай энелер, балдардын көрүп, кыздардын көрүп чыр калды. Бактылуу болсун энелер, ай аталар, ай энелер, балдардан көрүп, кыздардан көрүп чыр калды. Ак көйнөкчөн жаз мына, ак гүл ашты астыма. Жаз эмгекке жетелеп жаш көңүлдү азгыра дейт. Жер жарылса, акындын жүрөгүнөн өтөт дейт. Мына ушундай ырсаптарды жаз менен жарыша көптөгөн чыгармачыл инсандар ырга айланып жатсы керек. Мына ушул ыр менен кошо бүгүнкү байрамды шаңга бөлөйбүз деп келген Ноокеним менин мекеним аталышындагы ырды ырдап берем деп турган Даткайым апалар тобубуз бар. Алдыңыздарда сиздер үчүн ырдашат. Малға бай, эмектеніп
Жалындағына да шыққан гүл қайыр, жалындап қана да өсөт күн сайын. Жаныңдағына да бұлбұл сайраса, қойчу жарашат күліп ансайын. Гүлдүн бір ғана да гүлдөр кезекен, гүлдөрдүн ғана да малы жаз екен. Жазында ғана да гүлдөй жайнаған, қойчу жаштардын малы жаз екен. Бұлбұлдар ғана да гүлгө жанашқан, бұралып қана да бірін қарашқан. Бұлбұлдар ғана да гүлгө бір тамчы, қойчу бұл тұрмыш бізге жарашқан. Алатоонун койнунда алты канат боз итигип айырлаган көчмөн калкыбыз абалтан ушундай майрамдарды өзүнүн каада салтына жараша кымыз жыттуу ырларын ырдап колунан комузун түшүрбөй тоолук добушу менен майрамды шаңына чыгарып келген эмеспи. Бүгүн дагы Кыргызстан обондору деп оболойм деп турган жер берменти болгон Ысык көл жергесинин Жети-Өгүз районунан келген Дархан айымдар бар. Сиздер үчүн ырдасын Кыргызстан обондору. Kırgızlar
Nooruz geldi, жыл жаңырды чыгышта. Жайнай түштү, карым айы курутта. Узун сары келет да деп жазында, энекелер сактап койгон Ноорузга. Жер жарылып, желин айрып сүт чыгат. Карды түртүп, бай чечекей кулпурат. Жаз келди деп, баба дыйкан тик турат. Энекелер сүмөлөгүн бышырат. Кыргыз эли байыртадан көчмөн турмушта жашап, мал чарбачылыгы менен жашап келишкен. Ошол өздөрүнүн бардык керектөөлөрүнүн бардыгын мал чарбачылыгына байланыштырып жашаган. Жүнүнөн кийиз жасап, боз үй көтөрсө, кылынан аркан эшип, ар кандай боочулар ат жаптыктарын жасаса, терисин ашатып, ушул териден ар кандай кийимдерди, өздөрүнө керектүү буюмдарды жасап алышкан. Ал түгүл жакшы шири жасап, ийдиш аяктарды көчкөнгө ылайыктап жасап алышкан. Мына ошол кыргыз эли кол өнөрчүлүккө өтө бай. Ал байлыгын, ошол байлыгын кагазга түшүрбөстөн, муундан муунга өткөрүп жашап келатабыз. Ушул кол өнөрчүлүгү, кыргыздын кол өнөрчүлүгү муундан муунга өтүп келе жатат. Ошондуктан ушул муундан келаткан кол өнөрчүлүктү биз унутпастан кийинки муундарга өткөрүп берүүгө акылыбыз. Эми биз ушу жерден терини кандай иштетүүнүн жолу жөнүндө айта кетейин. Кеспей союлган терини жүнүнө карап андан кийин ашатат. Ашатуу ыкмасы бу кыргыздар ушунчалык чеберчиликти ашатып келишкен, өзүнө жаккан жакшы терини жакшы туздап алгандан кийин бетине туз кошулган айранды сыйпап, 2-3 күн бучкактарын ичине салып бүктөп коюп коет. 2-3 күндөн кийин бая сыйпалган айранды кырып алып, кайра жакшы айран кошуп сүйкөп, кайра жаят. Мына ушундай ыкманы 3-4 жолу пайдалангандан кийин теринен бетиндеги айранды кырып салып, жакшынакай таза жууйт. Таза жуулган терини тоорсуган кезде каймагы алынбаган жакшы сүттөн уюган айрандан сыйпап коюп коет. Муну терини боордоп деп коет. Бул ыкманы 2 жолу пайдаланып, андан кийин ошол сыйпалган айранды бор кошулган ун менен, эски чалгы менен кырып өңдөйт, муну өңдөйт деп коет. Моуреки терини жууп бүткөндөн кийин 2 кишилеп бу берметин чыгара силкет да, бермети деп коебуз. Моуреки тери жакшынакай көрүнүп калат. Мына ушундан кийин анан муну өңдөлгөндөн кийин чыгын кургатпай, аябай ыйлөө керек. Чыгы кургаган теринин оңолушу оңой эмес. Мына чыгы жакшы кургаган, жакшы ийленген тери мына момундай түскө келет дагы. Мындай терилерден ар кандай буюмдарды жасап алышкан. Жогоруда эжем кыргыз элиндеги теринин баалуулугу жөнүндө айтып өтпөдүбү? Мен эми могу көлдөлөң жасоо жөнүндө кичине айтайын. Көлдөлөңдүн мурун элибиз өтө кеңири жасап пайдаланган экен. Анан кийинчерээк бир ортодо көп пайдаланылбай калган. Бүгүнкү күндө бирок ушу тери мореки койдун жүнүнүн адамдын ден соолугуна пайдасы жакшы изилденип, билинип, анан кайрадан көңүл буруп башташты. Эми көлдөлөңдү өз өңү менен жасоо абдан жакшы болуп атат. Мынакей бул жерде турат могу өз өңүнөн жасалган карадан, анан боз койдун жүнүнөн жасалган, терисинен жасалган көлдөлөң турат. Жакшы ашатылгандан кийин ошо терини сулп бойдон кесип жасашат. Кээде коозураак болуш үчүн мындай майда бөлүктөргө бөлүп жасап атабыз. Анан ошондой эле дагы кичине бүгүн заманбап кылып ак терилерди боеп атабыз. Эми терини кандай боёйбуз? Казанга сууну ысытып алып, суу өтө кайнап кетелек мезгилинде боекту сууга эзип туруп куябыз, боек күйбөгүдөй. Анан боек кайнап, казанда кайнап чыккандан кийин казандын астында отту өчүрүп,
мээлүүн абалга жеткенчекти муздатабыз. Андан кийин таза жуулуп, ашатылып, өңдөлүп, эжем айткандай момундай даяр болгон ак терини чылап 1 суткага чейин коюп коебуз. Анан 1 суткадан кийин боектон чыгарабыз. Анан жана эжем айтпадыбы, берметин чыгарып силтип деп. Анан суудан чыгаргандан кийин жууйбуз. Жууган суусу аппак болгончокту жуулат. Себеби отуруп турганда боегу жукпаш үчүн. Бул бермети деген эмне? Илгери апаларыбыз айтчу эле, кармап силткенде, койдун жонунда жүргөндө, ашатканда терилердин жүнү момундай тоголоктошуп, мынтип чокмороктошуп калат экен. Аны ошо боегондон кийин, ашаткандан кийин жууп силткенде бермети чыгат дейт. Бермети дегенде бул койдун жүндөрү бири-биринен ажырап, учтары моментип майда тармалга айланып калат экен. Анан ошону тандап алып туруп, анан ушундай көлдөлөңдөр жасайбыз. Мына могу мен кармап отурам. Муну кесүүнүн да өзүнчө ыкмасы бар, айланайын. Жана бархыттан курак кураганда, бархыттын сыланышы эки түрдүү болуп калса, сыланышы бирөө өйдө карап, бирөө ылдый карап калса, ырактан көрүнүшү эки түрдүү өң болуп калат. Анан бул көлдөлөң жасоодо дагы ошондой анын сыланышы болот. Моуреки терини берсеңиз, мына моуреки койдун териси койдун жонунан эки тараптуу көздөй сыланат. Анан көлдөлөң жасоодо дагы ушул ыкма колдонулуп, анан момундай тигине тиякта да салынып турат, ушундай терилерди жасайбыз. Асқа жолу
ата баба мурасы, Норуз майрам кут болсун. Ала тоолук элиме, аппак кардай кут консун. Норуз майрамыңар менен. Тарых барактарын барактасак, Норус майрамы биздин заманга чейин 6-7 кылымдарда эле майрамдалып келген. Ал эми Кыргызстан үчүн эгемендүүлүктү алгандан тарта басымдуулук жасалып, Норус майрамы жогорку деңгээлде майрамдалып келет. Жети облусубузда бүгүн улустун улуу күнү, анын ичинен Баткен облусунун Кадамжай районунан келген биздин шайыр апаларыбыз бар. Республикалык шайыр апалардын сынагында баш байгени ээлеген биздин таланттуу, сыймыктуу апаларыбыз бар. Алыш айымдары Жумабини Шералиевдин Гүлдөй жанырын бүгүн ырдап майрамыбызга шаң кошушат. Biz bolmosok ömürdün kızılı çok kızlar ay, tamılcıgan yüzündün kızılı çok kızlar ay. Yaşıl yoluk dürdey can, can açılgan güldey can, kızıl yoluk dürdey can, kız gelinleri güldey can, güldey can, güldey can, güldey 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 can, güldey can, güldey can, güldey 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 can. Burulcanın selkinçek, burbay tepey mınday tep. Selkilerдің қолына секен қарма аласыз. Күн ұйқыдан ойғытып, сақсанаға саласыз. Жашыл жолық дүрдей жан, жан açılған гүлдей жан. Қызыл жолық дүрдей жан, қыз келіндер гүлдей жан. Гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей 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 жан. Гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей 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 жан. Авасы кымыз жыттанган, ак мөңгү кемер курчанган, нарыным алтын бешигим ай менен күндөн куттамган деп Шайлыбек Дүйшеевдин ырсаптарында камтылгандай, Теңир тоодон, Болондун ар жагынан Нарын облусунан келген Кара Кужур айымдары сиздер үчүн шаттык күндөр ырын ырдап беришет, бүгүнкү майрамыбызга шаң кошушат. Ақ
надан ұлым ей жаңырса аргенде үйрім қоясың ба долым деп соны жаңырсаң толырың қошты артыңдан эфирден кез ұғылып ырларың қалығым ырларың қалығым ырларың қалдың артында талықпай таңшып ей ырдадым табанттан бүккөн ой ыр жаным дабылдың атын шығарып үтменен аштың сырларым сағынсақ сені сағып жаштарың ырдай қыздарың ырдай ел жұртың ырдай қырларым керемет қырғыз ей жайлысын сөз болып елеп ой сағипа долым деп шыққан добыштан селт етіп жүрек жаңғыра қырғыздар қанша жашасын қылымдар жашайт қылымдар жашайт қылымдар жашайт сағипа долым деп шыққан добыштан селт етіп жүрек жарылар қырғыздар қанша жашасын қылымдар жашайт қылымдар жашайт қылымдар жашайт сағипа ата бабаларыбыз узак сапарларга чыкканда көчүп конуп жүрүшкөндөрдө бул сары майга көөлөп алып гүл азык катары алып жүрүшкөндө себеби сары май таза болот, ал көгөрүп кеткенден сактайт, чирбейт, сактайт. Анан каймакка көөлөнөт, каймакка көөлөнгөнү бул балдарга жакшы, жаш балдарга иммунитетти көтөрөт, тоюмдуу болот, таттуу болот дагы. Сүткө каттыкта каймакка, сүткө көөлөп балдарды озандырган, умачталган. Бул сары майга, каймакка, сүткө көөлөнгөн. Жентек дегенде талканды, талкан дегенде жентекти элестетебиз. Адамдын организмине эң пайдалуусу, жагымдуусу арпа талкан болуп эсептелинет экен да. Бул сары май талканынан. Мына каймак.
талкандан жасалган азык жарма менен максын жөнүндө айтып берейин. Бул жарма менен максын бирөөсүнө ачыткы кошулуп ачытылат, анан кийин кара жарма ачытылбайт. Ачытылбаган жармага сүзмө катыкталат, мындай болот. Сүзмө катыкталган жарма, сүт катыкталган жарма, анан кийин ачытылбай ошо кара жарма деп коет да. Анан кийин ошол бул жармадан озтий эле бул сүзмө катыкталган жарма адамдын ден соолугуна аябай көп пайдалуу. Мында көптөгөн витаминдер бар, иммунитетти көтөрөт. Илгеркилердин ден соолуктары аябай жакшы болгон. Жаңы төрөгөн келини дагы ушундай жакшы жармалар менен тез эле жакшы тыңытып алышкан. Мындан витаминдин көп түрлөрү бар. Калий, кальций, магний, пипи деген витаминдердин баары кирет ушунун ичинде. Дагы көп азыктар бар. Бул кыргыздын эң жакшы суусаганда суусунун баскан, иммунитетин көтөргөн жакшы суусундук болуп эсептелет. Азыр бизде бул суусундугубуз дүйнө жүзүнө тарап атат. Максым шоро аралашма аты мененчи бардык жерде жакшы ичилип, жакшы эмеге ээ болуп келатат. Seviz can
Норус майрам, ырыс майрам бабалардан мурас калган, атадан балага өткөн улуу мурас болгон бул майрамды жыл сайын мамлекеттик деңгээлде майрамдап келебиз. Быйыл дагы 2022 жылдын алкагында керемет бир майрам кылып шаң кошуп турган мезгилибиз. Алдыңыздарда насихат апалар тобу ырдасын, Борбор калабыз Бишкек шаарынан баштары биригип, таланттын ээси болуп, аргыл өнөрдү аркалап келе жаткан апаларыбыз картайтпайт мени замана мырын сиздер үчүн ырдап беришет. Ассаламу алейкум, Норуз алам. Құттар туыла ел жерге бейтіл заман. Жер жарылып, көк шықсын Алатауға. Елі жұрттым, қырғызым болсын аман. Ағылешек енелер алас айтып, ақсақалдар айтыссын ұлы баян. Жол борсшылы келетат, күркіреген жақшылықтар ел жұртта болсын жалаң. Белимде бото курум бар, оозумда санатырым бар. Белимде бото курумду мен беш жеринен тартайын. Оозумда санатырымды мен жашкарыгаңи айтайын. Оозумда санатырымды мен жашкарыгаңи айтайын. Сала турган кишиге сарала туйгун куш кызык, тамактын дамын келтиргени таттуу
кызык, кышында балдар ойнорго да, күзгүдөй жалтырей муз кызык. Кышында балдар ойнорго да, күзгүдөй жалтырей муз кызык. Алтын бузуп көп ичип, басыяга чырмалба, өмүр сүрсөң кайгысыз ошол омачыр калда. Кызматын кылып сүйдүрсө да, кыз бала таттуу уулданда. Кызматын кылып сүйдүрсө да, кыз бала таттуу уулданда. Өзүң ичип кемитип, үй ичиңде нурданба, эки таттуу кишини да ушак айтып кас кылба. İçpey turgan kişini sen, içkinde hep şıkabi maz kılba. İçpey turgan kişini sen, içkinde hep şıkabi maz kılba. Özüңdü өйдө көтөрүп, өзгөнү улый пас кылба. Ойлогон ойго жетерсиң да, күлүк ат болсо астыңда. Атаңдын көрү дүнүйө деп, атыңды башкаңы чаптырба. Атаңдын көрү дүнүйө деп, атыңды башкаңы чаптырба. Кабагын түйгөн сараңдын үйүнө барып жатпагын, көзүң менен көрбөсөң күбүрөп ушак айтпагын. Арзыбаган буюмду сен казына кылып катпагын. Арзыбаган буюмду сен казына кылып катпагын. Качырышкан душмандан кайра тартып качпагын. Эрдигин көрсөң бир өнүн эл ичинде мактагын. Алганың менен чырлашпай да, аят бир кадыры сактагын. Алганың менен чырлашпай да, аят бир кадыры сактагын. Алганың менен чырлашпай да, аят бир кадыры сактагын. Менен муруке шырдакка кетчү, шырдакты жүрмөй турган жип, ушул жөнүндө могу жээк жөнүндө кичине маалымат бере кетейин. Иши белендин, жиби белендин иши белен дегендей, момунтип жипти биз биринчи койдун кара жүүнүн, кылчуктуу кара жүүнүн таптаса жууп алабыз. Жууп алып ипичке кылып туруп, ийирип, эки каттап туруп, капабыз чыйратып атат, ушундай кылып туруп чыйратабыз. Акадагы кара жүүн, кылчык кара жүүнгө кара жипти аралаштырып туруп, бышык болуш үчүн жасайбыз. Ал үчүн мына ошол жиптер мына момунтип бизге момундай жөрмөгөнгө, бул шырдакты ичтегенден кийин шырганга баарына кетет, майда кылып шырсак, ошондо бул колдун жиби деген шырдакты капкатуу кылып, абдан бекем кылып коет. Жээкти болсо ак жүүндө таптаза койдун уяң ак жүүнүнөн таза кылып туруп жууп, папапак кылып туруп, анан оңго, анан солго эки кат кылып туруп ийребиз. Ийрип алып туруп, анан кайра 3 каттап туруп, 3төн кайра момунтип 2 каттап туруп, булапабыз мына момунтип даярдап атат. Буну кайра момундай жээк кылып, ошондо экөө эки бетке түшүп, момундай апапак болгон жакшынакай жээк болот. Мына момунтип биз ошо шырдакты момундай кылып, жакшынакай кылып даярдайбыз. Муруки жип, жээк мына бу дагы ошол эки шырдакка кетчү жээк. Биз ошол жиптерди ушундай кылып туруп даярдап алып, анан шырдагыбызды баарын жакшынакай кылып үйгө салып, мына муруки жердеги шырдактын баары ушундай колдун жибине бүт ошо койдун жүнүнөн жасалган өзү дагы жиптерибиз да баары ушундай кылып даярдалып, анан шырдактын өз өңүнө жараша жарашыктуу кылып туруп, жээктерибизди боекко боеп коебуз. Мына ошентип анан шырдагыбыз даяр болот.
жогоруда айтылган апалардай эле бул жүн, ак койдун жүнү, муну болсо атайын шырдакты, оюлган шырдакты ортосуна баягы жээк салып жүрмөйбүз да, ошого даярдалып атат. Бул даярдалган жээк дагы бирөө оңго, бирөөсү солго чыйратылып, момдеп даярдалат. Ошол эми чыйратылган ошо жээкти чыйралгандай момтип эки жээк кылып, анан кийин бул шырдакка басырылат. Мурда биздин апаларыбыз бул жээкти табигый боектор менен боеп келген. Азыр болсо химиялык жол менен боелуп келатат. Шырдактарга дайым ушундай жээк менен өзүбүздүн кол эмгегибиз да бул. Биз майрамдык эфирибизди алдыга карай улантабыз, урматтуу өнөр күйөрмандары. Абалтан кыргыз эли эмгекти, эгемендикти сүйгөн эл. Ал эми Норус майрамы улустун улуу күнүндө баба дыйкандар дыйканчылык менен алектенип жер жарылды деп өзүнүн дыйканчылыгына болгон мамилесин жогорку деңгээлде көрсөтүп келишет. Ал эми кыргыздын фольклоруна кайрыла турган болсок, оп майда деген ыр менен баба дыйкандар эгин сейип келишкен эмеспи. Бүгүн дагы Норуста ушул ырдарды берүү үчүн энелер насааты апалар тобу бар Кара-Балта шаарынан чогулушкан. Буюрса сиздердин алдыңыздарда оп майдарын аткарып беришсин. Майда, майда, майдалай бассаң, жаныңа пайда. Оп майда, орой, орой, басқаның майда, орот олсун. Оп майда, орой, орой, басқаның майда, орот олсун. Оп майда, топондоро сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Топондоро сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Майда, майда, майда. Кырча, кырча, басқаның майда, кырмат болсун. Оп майда, кырча, кырча, басқаның майда, кырмат болсун. Оп майда, топондоро сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Топондоро сизге пайда, эгиндери бизге пайда. Майда, майда, майда. Sargaygansып көзүндөгү бак, кез жалгансып жаштык табигат, өзгөрүлбөй тура бербестен, өмүр чиркен өтүп баратат. Келсең эркем элүү жашкандай, бирок өтөт өмүр шашкандай, кече күндөн өтүү болгондой, аппак көлүн алма каккандай. Өкүнбөстөн шаңдыл жашадым, улгайдым деп какпай катарым, бирок дагы шайыр заманда жап-жаш болуп келет жашагым. Кыярсада кызык кырдалым, эмгектенген элдин жыргалым, шаңкылдаган шайыр үн менен эл алдында келет ырдагым, шаңкылдаган шайыр үн менен эл алдында
тырдағым, ел алдында келе тырдағым. Кенен болсын қырғыз елі керегесі, кетпесін туған ұрық берекесі. Барыңарға ырыс алып келе жатқан, құт болсын Наурыз майрам берекесі. Туылған жерден топырақ алтын дейді. Әрбіріміз киндик қаныбыз тамған өз елімізде кичинекей чакан айылыбызды мактап даңктап ырдасак, албетте өлкөгө болгон салымыбыз болот болуш керек. Бүгүн улустун улуу күнүндө дагы өзүнүн туулуп өскөн ак суу жерин, ак суу дайрасын мактап даңктап ырдайм деген Ысык көл жергесинен келген мээримдүү энелер, апалар тобу алдыңыздарда. Омин, жалымақ бізден болсын, жалғамақ сізден болсын, о жаратқаным. Ушо келе жатқан Наурыз майрамыбыз құт болсын, айдан аман, жылдан есен бол. Елге береке, ырысқы толсын, талабыз даңға толсын, өрішіміз малға толсын. Аға туған ел жұрт жерге жегіміз, бүтіндей Қырғызстаныбыз бақта алайлы, ұрыс кешікті халық болу, аман бололу. Аллах акбар, амин.
Кыргыз эли тагытып куш салат, манас айтат, комуз чертет, шаттанат. Куу чөп менен оозун сүртүп мактанбай, бир мактанса өнөр менен мактанат. Өнөрүбүз менен, талантыбыз менен өзгө элден өзгөчөлөнтүп, макталып даңталып келген кадырман калкпыз. Теңиртоо айымдары дагы бүгүнкү Нооруз майрамын куттуктап келишкен. Алдыңыздарда сиздер үчүн ырдасын. Жанчылганда сууруп чыгар кападан, жан шеригим ырлар жалгыз жападан. Карегиме дүйнө өзгөчө тартылат, кандай бакыт ырлар менен жашаган дейт. Ыр менен жашаган жүрөк ар дайым жаш бойдон өмүр сүрөт болуш керек. Күлкүлүү күнүм жаштыгым деп, жаштыгына саякаттап, жаштык күнүн ырга салып ырдайм деген дилгир апалар тобу бар. Алдыңыздарда Тоң районунан келген таланттуу апаларды тосуп алалы. Aralap
Урматтуу өнөр күйөрмандары, кадырман кыргызстандыктар, сиздер менен биргеликте мына шайыр апалар ар дайым жакшыларын, жаңы репертуардагы жаңы чыгармаларын сиздерге аткарып келишет. Бүгүн дагы улустун улуу күнүндө, Норуз майрамында сиздерге майрамдык эфир тартууладык. Сүмөлүк кайнатып, асыл тилектерди жараткандан тилеп келебиз. Бүгүнкү тилектерибиз баары жараткандын кулагында болсун, жергебиз бөөдө кырсыктан алыс болсун дейле. Ар дайым көкүрөгүбүздө өнөр уюп, маданиятыбыз, адабиятыбыз өнүгө берсин. Кайрадан кийинки эфирлерде, кийинки ыр кечелерде жолугушканга чейин аман туруңуздар дейле.